Ассаламу алейкум, мекендештер. Сакбол KG каналының катталуучулары. Амансыздарбы? Бүгүнкү видео роликте мына май айындагы майрамдарга карата Москванын кээ бир жерлеринде парковкаларда кичине өзгөрүүлөр болот. Бүгүн ошол өзгөрүүлөр боюнча сиздерге кичине маалымат берип кетебиз. Бул жерде карап көрсөңүздөр, мурдатан бери бул жерде такси парковкасынын жол белгиси болгон. Бул жол белгилерди бүгүндөн баштап тосуп коюлат. Ушул эгерде жол белги тосулган болсо, мамлекет тарабынан бул жерде такси парковка жок деп элестетишибиз керек. Бул жерде токтоп турганга болбойт жана бул жерде парковка кылып машинаны таштап кеткенге болбойт туугандар. Жолдун башындагы 327 мындай эгерде жол белги турган болсо, ошонун негизинде ушул такси парковкада тургандарга бардыгына статья 12-19 час 6 менен 3000 рубль штраф келиши мүмкүн туугандар. Ушул жердин башында эгерде мындай табличкасы менен 824 эвакуатор иштейт деген табличкасы менен эгер бар боло турган болсо, такси парковкада турсаңыз дагы эвакуатор келип алып кеткенге мыйзам жол берет. Эгерде жол белги мамлекет тарабынан тосулуп койгон болсо. Бул жерде дагы мани берип карап көрсөңүздөр, бул жерде дагы инвалидтердин парковкасында дагы тосуп койгон. Бул жерде дагы машинаны токтото турган болсо эвакуатор болот. Андан кийин эле карап көрсөңүздөр, бул жерде платный парковка. Платный парковка, бирок жол белги тосуп койгон. Ошол тосуп койгон үчүн бул жер платный парковка болуп эсептелбейт. Эгерде 327 знак бар болсо, штраф болот. Табличкасы менен боло турган болсо, бул жерде машинаны эвакуатор көтөрүп кетет туугандар. Туугандар, бул жерде да карап көрсөк, бул жерде мурда платный парковка болгон. Азыркы учурда парковка жол белгисини тосуп койгон. Анын астына 327 остановка запрещен деген знак менен кошо табличканы 824 табличка эвакуатор иштейт деген табличканы кошо илип койгон. Каршеринг минесизби, доставкада башка частный машина минесизби, таксиде иштейсизби? Эгерде парковка жол белгиси мамлекет тарабынан ушундай тосулган болсо, мындай жерге токтоп турганга болбойт жана машинаны таштап кеткенге болбойт туугандар. Каршеринг мингендерге эскертүү: эгерде ушундай жерлерге машинаны таштап кете турган болсоңуздар, эвакуатордун акчасын дагы сиздин шотуңузда болот жана ушул жерге жазылган статья 12-19 час 6 3000 штраф дагы сиздин шотуңуздан төлөнөт туугандар. Ошол үчүн мамлекет тарабынан тосулган жол белги болсо, бул парковка жок деп элестетишибиз керек. Андай жерлерге убактылуу токтотпой турабыз туугандар. Сиздер менен Сакбол KG каналы болду. Ушундай керектүү маалыматтарды биздин Москвада иштеп аткан айдоочуларыбызга тез-тез чыгарып, видео ролик менен чыгарып турабыз. Биздин каналга катталбаган болсоңуздар, азыр сразу подписаться кнопкасын басабыз жана калган башка видеолорубузду дагы көрүп, өз ойлоруңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Суроолор болсо дагы ошол комментарийге жазыңыздар. Биз сиздердин суроолоруңуздарга тезирээк жооп бергени аракет кылабыз туугандар. Сакбол KG каналына катталыңыздар. Сак болуңуздар.